Гүлайым Донбаева Эндер атындагы ботаникалык бактын илимий изилдөө институтунун директорунун милдет аткаруучусу жана Кундуз. Кундуз, сиз өзүңүздүн кесибиңиз тууралуу жеке өзүңүз айтып берет окшойсуз. Эмне жумуш менен алектенесиз? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Кош келипсиздер. Ушул биздин ботаникалык бак жөнүндө айтып бербейсизби? 80 жылга толуп атыптыр. Кандай иш-чаралар өткөзүлгөнү жатат? Пландар? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Быйыл биздин ботаникалык бак илимий изилдөө институтубуз 80 жашка толуп жатат. Бул иш-чарага утурлай биз бир топ иш-чараларды пландаштырганбыз. Программабыз дагы түзүлгөн. Мына жакында эле 19-сентябрда биз ошол юбилейге карата илимий конференция өткөрдүк. Ал жерде биздин сырттан келген конокторубуз дагы өздөрүнүн илимий баяндамалары менен чыгышты. Негизгиси бизде ботаникалык бак ошол 80 жаш курагын белгилөө алдында дагы чоң жетишкендиктер, биздин ушул өмүрүн ушул жерге арнаган көптөгөн илимий кызматкерлерибиз бар. Алар көптөгөн илимий ачылыштарды жасашкан ал жерде. Анан абдан салымы дагы чоң. Мисалы атап кете турган болсок, бизде Кенжебай Акматов, Виталий Павлович Криворучка, аты коюлган Энвер Закизьянович Гариев 46-жылдан баштап 10 жылдан ашык ошол бакты жетектеп келген. Ошол кишинин аты коюлуп атат. Салымы өтө чоң. Бул бак Борбордук Азияда аянты боюнча дагы, ичиндеги өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн саны боюнча дагы биринчи орундарда турат деп эсептелинет. Абдан көп сырттан келген өсүмдүктөрдү интродукция кылып, биздин шартка ыңгайлаштырып, өстүрүп, анан кийин биздин аймактарда өстүргөнгө өздөрүнүн сунуштамасын беришкен. Биздин илимий кызматкерлердин көптөгөн илимий эмгектери дагы жаралган. Мисалы, биздин Бишкек шаарында эле көрктөндүрүүдө, жашылдандырууда кандай гүлдөрдү, бактарды тиксек болот, өстүрсөк болот деп ошондой өздөрүнүн усулдук сунуштамаларын дагы беришкен. Бул айткан оңой болгону менен багыл бак бир топ убакыт өсүш керек да, гүл өсүш керек, аны багыш керек, кастарлаш керек. Мына ошондой билинбеген өздөрүнүн күчүрмөн эмгеги менен биздин бакта көптөгөн кызматкерлер иштеп атат. Мен жана жетекчилерди айтып кетсем, азыр катардагы эле кызматкерлерди айтсам, мисалы Солдатов Игорь Васильевич, биология илимдеринин кандидаты, Леонид Михайлович Андрейченко, 50 жылдан ашык ошол бакта эмгектенип жатат. Айша Өмүрбековна Турбатова, Бейшенбаева Роза Абышевна, Абдыжунушева Тамара Биакматовна, мисалы, бул илимий кызматкерлер ошол жерде өздөрүнүн көптөгөн иштерин аткарып жатат. Салымдарын кошуп жатышат. Анан жакын арада биз ошол 80 жылдыкты белгилейбиз деп дагы турабыз. Бул расмий түрдө биз 19-сентябрда белгилесек, 29-сентябрда биз шаар тургундары менен бирге белгилесекпи деп пландаштырып жатабыз. Ал жөнүндө дагы биздин планыбыз бар. Шаар тургундарын, конокторду ушул келаткан ишемби күнү саат 10дон баштап биз конокко күтөбүз. 29-сентябрда. Анан ичинде эмнелер бар экен мен азыр айтпай, табышмак сыр кылып турайын. Сюрприз келип көрсөңүздөр болот. Ал жерде кичинекей балдардан баштап чоң адамдарга чейин атайын программа түзүлгөн. Ал эми ушул ботаникалык бакчада жаңы дем деген мындайча айтканда уран менен чыгып жатырсыздар да. Эмнени түшүндүрөт болду экен? Жаңычылыктар киргизилет балким. 80 жыл бул геологиялык мезгилде бир эле көз ирмем деп эсептелинет. Көз ирмемге да жетпей болуш керек. Адамдын жашын алганда 80 жыл деген бул бир өмүр. Анан бул өзүнүн ошо 80 жылдагы бир баскычын басып өттү. Анан эми мындан ары башкача бир нукта, багытта, жаңы күч менен, дем менен бир жаңы багытка жолго түшсөкпү деген оюбуз бар. Ага карата бизде мына быйыл 2018-жылы 1-мартта шаардык кеңеште биздин генералдык планыбыз бекитилген. Мына ошол пландын негизинде бизде көптөгөн жаңы объекттер, жаңы жолдору,
пландаштырылып жатат. Ичи эгерде мамлекет тарабынан биздин планыбызды колдоого алып каржылоо жеткиликтүү деңгээлде боло турган болсо, анда бул биздин ботаникалык багыбыз шаардын ортосундагы бир көк аралча деп, жашыл аралча деп айтсак болот. Себеби чоң аймак, жашыл арал, шаарыбыздын өпкөсү, шаарды тазалаган. Биздин шаардын көптөгөн тургундары биздин бакка келип эс алышып, чуркашып, балдар менен сейилдешип жүрүшөт. Анан сырттан дагы абдан көп туристтер келишип, абдан кызыгышып кетишет. Чынында эле бул шаардын ичиндеги чоң бир жашыл массив, жашыл арал. Анан эс алууга дагы жанагы сүрөтчүлөр мисалы шыктанууга дагы келишип, сүрөттөрүн тартып, пейзаждарын тартып кетишет. Демек, бизди көптөгөн сюрприздер күтүп турат экен. Ал эми ошол ботаникалык бакта Кундуз, сиз кандай салымыңызды кошосуз, эмне жумуш аткарасыз, ошол тууралуу? Ботаникалык бактын жанында биздин коомдук фондубуз бар, Арча демилгеси деп аталат. Бул ботаникалык бактын өнүгүшүнө салым кошкон эң негизги нерсе бул жарандык коомдун жардамы болуп эсептелинет. Ошондуктан биздин фонд ушул ботаникалык бакка жардам берүү үчүн келген болчу. Анан ушул фонддун жардамы менен биз коомдук жарандарыбызды чогултуп, ушул ботаникалык бактын өсүшүнө салым кошконго, тазаланышына, бүт ушул реконструкция боюнча суроолорго жардам бергенге аракет кылабыз. Реконструкция деп калдыңар, жаңы бактар отургузулабы же мындай сейилдөө жайлары өзгөрүлөбү дегендей? Мен жооп берип кетсем, реконструкция жана план бекитилди дебедимби? Ошол пландын негизинде маршруттар, жаңы маршруттар түзүлөт, жаңы экспозициялар болот. Мисалы музей, оранжерея, жана беседкалар. Мисалы биз планга да коюп атабыз, көпөлөктөр же болбосо гүлдөр үчүн атайын да бир оранжерея кылайлы деп. Анан эс алуучу атайын жерлер болот. Мисалы биздин аймак жана айтып кетпедимби, аянты боюнча абдан эле чоң. Ошон үчүн багыл элдер дагы келгенде сейилдөө менен бирге багыл бир аз биздин бак жөнүндө, өсүмдүктөр жөнүндө кошумча билим алып кетсе деген дагы оюбуз бар. Мына азыр Кундуз өзүнүн иш чарасы жөнүндө айтып кетти. Бул ыраазычылык билдирип кетсем, себеби коомчулук менен байланышты түзүү, билим берүүчүлүк багытта багыл кандайдыр бир оюн зоокtur дагы уюштуруп, коомчулук менен байланышты бизге түздөн түз Арча демилгеси коомдук фонду бизге чоң жардам берип атат. Бул бакчага бардык Кыргызстандын жарандары кирип эс алып кетишсе болот экен да, э? Болот. Жаңы гүлдөргө күбө боло алабызбы? Өзгөчө. Бизде жаңы экспозициялар даярдалып жатат. Ал биздин Горький көчөсүндөгү оранжереяда 2000ден ашык гүлдөрдүн түрлөрү бар. Мына ошол жерде биздин илимий кызматкерлер, мисалы лаборатория башчысы Ирина Петровна Бандарцова гүлдөрдүн багыл кыйыштырып, жаңы формаларын дагы алып, жаңы изилдөө иштерин да жүргүзүп жатат. Анан планда, өзүбүздүн планыбызда бар, эми жаңы оранжерея дагы курулат деген. Эгерде ал курулса, анда ал жерде дагы бир өзгөчө бир аймак пайда болот. Шаардын тургундары келип, көрүп, эс алып кеткенге. Чоң рахмат. Демек 29-у, саат 10:30-дан 4-кө чейин. 4-кө чейин. Горький көчөсүндөгү? Жок, Акынбаев көчөсүндө. Горькийдеги эмес, Акынбаев көчөсүндө. Акынбаев көчөсүндө. Акынбай Алматинка көчөсүндөгү ботаникалык бакка келишибиз керек экен да. Келиңиздер. Чоң рахмат сиздерге, ушинтип биздин шаарыбыздын өпкөсүн таза кармап жүрө бериңиздер. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы биздин ушул кезге чейин иштеп келген, бирок азыр ардактуу эс алууда жүргөн бир топ кызматкерлерибиз бар. Мына ал кызматкерлерибизди, бүгүнкү күн иштеп жаткан кызматкерлерибизди бардыгын ошол 80 жылдык юбилей менен куттуктап, бардыгына чыгармачылык ийгиликтерди каалап кетет элем. Чоң рахмат. Биз сиздерди куттуктайбыз. Анда 29 сентябрь ботаникалык бактан жолугабыз. Эфирибизди уланта беребиз.